Biz suudu üçün içip atабыз. Үйден бышма колонкалар менен içip атабыз. Нуртай Жумагулов Бакайата районунун Кең Арал айылында жашайт. Айыл тургуну эс тарткандан бери эшигинин алдындагы бышма кудуктан суу ичип келет. Кийин оңойлотуп, сордуруучу насос коюп алган. Бирок баары бир таза сууга болгон муктаждыгы чечилген эмес. Каарманыбыздын көп жылдан берки мүдөөсү быйыл аткарылып, күздөн баштап талаптагыдай таза суу ичүүгө камынууда. Бышма кудук менен içip атабыз. Септигибиз бар, туалетибиз бар, бардык нерсе ушуга аралашып келип атат. Быйыл эми Кудайга шүгүр эми мынакей таза суу деген былтыртан бери бир аз сөз болду эле, мына иш жүзүнө ашты. Президентибиздин жарлыгы менен таза суу ар ким үйүбүзгө кирип атат. Дайындап койдук, эми кошмо үйүбүз бар, таза суу тигил жактан кой берсе эле биз ар ким өзүбүз кошуп алабыз. Аталган айыл биримдик өкмөтүнө карайт. Бул аймакта быйыл 3 айылга таза суу тартылууда. Кең Аралга 1 миллион 850 000 доллар жана Кызылсай менен Ак-Дөбө айылдарына 1 миллион 970 000 доллар бөлүнгөн. Бул ири суммадагы долбоор президент башында турган мамлекеттин колдоосу менен ишке ашууда. Буну өкмөтүбүздүн жардамы менен, Савот Арайянын жардамы менен, Арис программасы менен болгон иш бул. Буйруса бүтсө бардыгы таза суу боюнча маселе баары чечилип калат. Бүгүнкү күнгө чейин бардык жашоочуларыбыз кудук менен ичип турганда, эми буйруса мыногу бүтүп калса таза суу менен гана камсыз болуп калат да. Жергиликтүү бийликтин айтымында Кең Арал айылындагы таза суу долбоору быйылкы жылдын ноябрь айында бүтөт. Ал эми Кызылсай менен Ак-Дөбөдө июнда жыйынтыкталат. Иш бүтсө эле суу бериле баштайт. Муну жергиликтүү эл чыдамсыздык менен күтүүдө. Себеби алар Союздан бери таза сууга жетпей келишкен. Өнүгүү бар Кудайбызда, жылыш бар. Президенттин саясатын колдоп, бүт элдерди таза суу менен камсыз кылган боюнча ушу биздин айыл аймакта кирген, ошол аймак негизинде ушу проект курулуп атат. Бул таза суу деген жакшы, адамдын ден соолугуна пайда, иштеп аткандарга жол тогулбай, заборлорду бузулуп атат анча-мынча кызыл линияга кирип кеткендер. Ошолорго жардам бериш керек. Белгилей кетсек, 320 миллион сомдон ашкан бул долбоор бир аймактагы гана иш. Мындан тышкары райондун, облустун башка айылдарында да ири суммага таза суу тартылууда. Бул маселеге мамлекет өзгөчө көңүл буруп, элди санитардык нормаларга ылайык суу менен камсыздоого аракет жасоодо. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.